кыз тарбиясы тууралуу, деги эле эне болууга даярдык тууралуу. Көпчүлүгү эле ушул айтат да, бир 14 жаштан 15 жаштан баштап мен кызым менен сүйлөшө албай атам, кызым менен келише албай атам, кызым менен экөөбүздүн пикирибиз келишпейт, мага караганда досторунун жанында болууну артык көрөт. Ошого бул нерсени кандай кылсам болот деп айтат да. Бул нормалдуу, мыйзам ченемдүү көрүнүш болгону, андан чыгуу аракеттерин билиш үчүн эне катары баланы тарбиялоо жоопкерчилигин алган жогорку муундун өкүлү катары дин боюнча дагы, кыргыз наркы боюнча да, мыйзам боюнча дагы аракет кылуу, ошол нерсени жолго коюуга жана ошондой эле көйгөйдүн чечилишине аракет кылуу бул энеге коюлган миссия жана вазифа болуп эсептелинет. Эң биринчи өзгөчө кызды тарбиялоодо, энени, баланы уулду тарбиялоодо деле эненин балага тарбия берүүдөгү биринчи нерсеси боюнда бардабы же деги эле эне боло жаткандабы аябай сонун нерселерди кыялданып, ошол сонун нерселерди керек болсо сүйлөшүп, күйөөңүздөр менен бирге боюнда барда бала менен сүйлөшүү сөзсүз түрдө позитивдүү тажрыйбасын бере тургандыгын илимпоздор, психологдор, врачтар айтып жүрүшөт. Бул биринчиден сиздин балаңыз менен тил табышып аткандай жана аны менен бир толкунда сүзүп жаткандай аураны жаратууга боюңузда бар деле даярдайт. Аны менен сүйлөшүү, аны менен жакындык боюнда бар деле болуп аткан соң, кийин төрөлгөндөн кийин мурунку тааныштай, эмне кылат элем деп баягы биринчи жолу тамак даярдап аткандай, же болбосо биринчи жолу турмушка чыгып аткандай сүрдөөнү жеңүү, алыстоону жеңүү, бир тоодой бир чекти жеңүү жеңил болот. Бул биринчи даярдык болуп эсептелинет. Экинчиси, баланы төрөп атканга төрөгөнгө чейин эле эне сөзсүз түрдө өзүнө жоопкерчилик алууда кыялданып, ишенип, бизче айтканда ниет кылыш керек. Абдан сүйүктүү, мээримдүү, алар үлгү туткан, бир башкача бир кумарланган, өзүнүн кыздары үчүн бир кумир боло ала турган эне боло тургандыгына даярданып, ниет кылып, сезип, кыялданып, ошого даярданыш керек. Бул кыялдар менен, бул даярдык менен, бул ниет менен жашаган эне сөзсүз түрдө өзүн өнүктүрөт, изденет жана ошондой эле мамилелерге көз салат. Менин деле үй бүлө мамилелер тууралуу адис болушума жана ошондой эле бул академияны ачышыма биринчиден кыздарыма берсем, тарбия берсем деген жоопкерчилик. Экинчиси, өзүм журналист болуп жүргөндө башка ийгиликтүү аямдардан алган интервьюлар, алардын өмүр баяндарын тууралуу, өздөрүнүн бир кандайдыр бир күтүүсүз суроолорго берген жооптору, турмуштун кыйынчылыктарына карата жооп аракеттери, ошону жеңгендиги, жигердүүлүгү, чечкиндүүлүгүн карап таасирленип, белгиленип, ушуну көңүлгө бөлүшүм керек экен деген нерсе тажрыйба болгондугун мен белгилеп өткүм келет да. Мисалы, эгерде жөнөкөй эле кичинекей кезден баштап эле биз кыздарыбызды, балдарыбызды деги эле перзент менен сүйлөшүүдө негизги эле көйгөй катары буга чейин деле аябай көп айтып келе жатабыз. Баланы өтө эркелетип жиберип, баланы өтө алсыз экендигин карап, баланы бул кичинекей акылына кире элек да деп элжиреп кеткенден улам ошонун чөйрөсүнө, ошонун ыңгайына, ошонун тилине түшүү аракети үчүн бешиңби, жаташыңбы, күйөп коеюн деп ошол балага ылайыкташып сүйлөп аткандыгыбыз да болуп эсептелинет. Биринчи эреже бала төрөлгөндөн баштап боюңузда барда дагы, эмчекте болуп атканда да эмне болуп атасың, ой, тиштебе дегенде дагы балага так, даана, адабий, кооз сөздөр менен сүйлөш керек. Ой, азыр эмижип коебуз, эмижип деп эркелетип эзилип кетебиз да. Бул жакшы, сиздин эмоцияңызды өзгөчө эшикке чыгарып, эндорфиндерди бөлүп чыгарууга жардам бериши мүмкүн. Бирок ошондон калыптанган нерсе биз эмчек сүтү менен келген салт, эмчек сүтү менен эне тилибиз менен келген нарк деп каныбызда сиңип калган жердешчилик, тууганчылык, уруучулдук, анан тиги кайнене келинди жоо көрүү, же болбосо бирөөнүн үйүнө бара жатканда күйөөнү бир монстр катары көрүүнү ушул эмчек сүтү менен, наркыбыз менен келген
биз ошону деп айтабыз да. Ошол сыяктуу эле эмип атканда, бизди угуп атканда, эсине кире баштаганда бала байкабай подсознание деп коет, аң сезимине, ниетине биздин сөздөрүбүз, үнүбүз, аракеттерибиз жазылып калат. Ошондон сакталган материалдар, эс тутумдар анын келечектеги кандай адам болушуна таасир этет. Ошондуктан биринчи эреже балдар менен сүйлөшүп жатканда сөзсүз түрдө так сүйлөшүбүз керек. Аларга эркелетиштин кереги жок. Экинчиси, баланы эркелетүүдө биз эми өзүбүз мал жандуу, жаныбарга жакын, табигат менен таттуу мамиледе болууга артыкчылык берген эл болгондугубуз үчүн периштем, күчүгүм деп баягы тайлагым, коделегим, мамалагым, дагы эмне дейбиз, бөжөгүм деп жаныбардын баласына салыштырабыз. Бул баягы биринчиден кыргыз ишенимдеринде өтө эле жакшы көрүп кетсем, ошолдогу жакшы көрүп калган баягы кирне, суук же өтө эле берилип кеткендеги нерсем ошол малга өтүп кетсин деген ишенимден улам. Анча-мынча өтө эзилип кеткенде колдонгон нерсе биротоло күнүмдүк тилге кирип калган. Муну биз азайтышыбыз керек. Мүмкүн болушунча акылдуум, периштем, зирегим, сулуум, жаркылдагым, төгүлгөнүм деп. Жакында эле эсиңиздерде болсо, мен өзүмдүн кантип төрөлүп калгандыгым тууралуу жана төрөлгөндөн кийин аябай кебетем, уул балага окшош болуп, анан өзүм дагы эркерээк болуп, ата-энемин аябай баланы кадырына жеткен мезгилде төрөлүп калгандыгыма байланыштуу, менден улуу 4 бир тууганым болгондугуна байланыштуу, ошолордун доорунда кичинекей бөөгүнгө бери эркелет деп, анан апам да ушул кызды алдыртып койсом эмне болот элем, ушундай кыздан ажырап калат белем деген жоопкерчиликтен улам, ашкер эркелетип салгандыктан улам, жүрүм турумуман бери эркек балага окшошуп калгандыктан улам, атамдын жалпы бир туугандарыма, жакын туугандарымда чоң ата чоң энем менен жашайт элем. Ошол жерде менин кызымы мындан ары Нуркыз же Нурка дебестен сулуу деп айткыла деген окуясы тууралуу айтып бердим эле. Чындыгында мен бир 8 жашка чейин японка деп айтышса, мен ойлогом, япон деген киши жейт окшойт, анан дүйнөдөгү эң кебетеси кешпир мындай келишпеген куник суук адамдар болот окшойт депчи. Көрсө ошо көзүм аңтарылган, анан япондун да бир жер казганын, балык кармаганын көрсөтсө керек да эми баягы биз мезгил совет мезгилинде. Ошондон улам ошол нерсеге баа берген ата-энеге жана атамдын тарбиясындагы жоопкерчиликке, менин тагдырыма болгон аракетин белгилегим келген. Ал жерде мен кичинекейимде мындай эле болчумун, азыр жашына эле болуп калдым деген нерсени бергим келген жок да. Эгерде ушундай нерсе боло турган болсо, анда кызыңыз капкара болсо аппагым, томпогой болсо шириним, же болбосо мындай бир жалпайган талпайган болсо коңкойгонум, төгүлгөнүм, ажарлуум деген сыяктуу сөздү колдонуш керек. Сөздүн кудурети ошончолук. Бул кудурети деген биринчиден ниет болуп түшөт. Аллахтан сурап аткандыгыбыз үчүн ошол жака өзгөрөт. Экинчиден, бала өзү билбей ошол нерселерди кабыл алып, мен ошол экенмин деп баштайт. Эмнеге кээ бир балдар таптакыр тил укпай калат? Себеби кичинекейинен баштап эле аларды эркелетип, анан бир 3 жашынан баштап, 3 жаш